чечип бергиле. Бөлүштүрүп бергиле деп. Эми колуңан келет. Акесин таанып туруп эле. Биздин үмүтүбүз өзүң эмесиң. Жөнөкөй калктын акесин таанытпай эле коелучу, жөн эле сүйлөшүп чечеличи. Чиновниктердин акесин таанытып эле баарын мына салык төлөтүп, баарынын баягы уурдап алгандарын кайтартып атабыз эми. Жөнөкөй калкка тийбей эле коелу. Камчыбай экөөң, Камчыбек Ташиев экөөң. Мына сазга батырган президенттер бок кылган жок, а? Мына сен эми вертолет менен келип атасың айланайын, а? Качан бизде вертолет бар эле? Эми жанагы Декиртей Кернейдей болгондордун акесин таанытып, а? Ошону рас кылып атабыз. Азыр 15 вертолетубуз бар мына. 2 жылда бутуна көтөрдүк ошонун баарын. 5-өөнү жаңы сатып алдык. Калган 10-ун эскисин жап-жаңыдай кылып туруп көтөрдүк мына азыр. 2 самолет сатып алдык, кел атат. Буюрса ушул жайда келип калат келе жаткан. Дагы экөөнү акча төлөп койдук. Алар бир 9 айдын ичинде келип калат. Бүтүндөй республика боюнча самолетторду өзүбүздүн өкмөттүн самолетун учурабыз. Казармандын аэропортун жасап атабыз, бүтүп калдык. Таластыкын бүттүк, Нарынды бүттүк, мына Караколду билесиңер бүттүк. Гербенди бүттүк. Эми азыр Алабука Чаткалга дагы Канышкыяга аэропорт салабыз жаңы. Ошондо баягыдай кылып туруп, Союз мезгилинде ички рейсибизди кое беребиз. Социальный проект болот бул, арзан. Өкмөттүн эсебинен. Азыркылар мисалы Баткенге учуп барып келишин эле бир учушуң эле 6000 сом. Кайра дагы бир учушуң бир киши Баткенге барып келиш үчүн 12000 сом коротот чөнтөгүнөн. 2,5 миң кылып койсо болот эле, бирок эми баягы жеке самолетторду 2,5 кыл деп биз кыйнай албайт экенбиз, ошон үчүн мамлекеттин өзүнүн самолетун сатып алдык.